Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр? Жакында сиздер мектепти аяктап жогорку окуу жайына тапшыруу максатында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүп баштайсыздар. Бул тест бардык бүтүрүүчүлөр үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Ал сиздердин мектептеги бааларыңыздарга карабастан, буга чейинки алган билимдериңизди, билгичтиктериңизди практика жүзүндө турмуш менен байланыштырып карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Жалпысынан негизги тест бир нече бөлүктөрдөн турат. Бул математика, окшоштуктар, сүйлөмдөрдү толуктоо, сүйлөмдөрдү окуу жана түшүнүү, жана ошондой эле эне тилинин практикалык грамматикасы деген бөлүмдөрдөн турат. Мына ошолордун ичинен биз силер менен бир нече убакыт ичинде жогорудагы сөздүк логикалык тесттин бөлүмдөрү менен таанышып чыкканга аракет кылабыз. Биздин бул сабактар силерге мына ошол жалпы республикалык тестти тапшырууда жардам берет деген чоң ишеничибиз бар. Эмесе айрым маалыматтарды өзүңүздөр үчүн жазып белгилеп алсаңыздар болот. Жалпысынан сөздүк логикалык тест 3 бөлүктөн турат. Алар: биринчи бөлүгү окшоштуктар, экинчи сүйлөмдөрдү толуктоо, жана үчүнчү бөлүк текстти окуу жана түшүнүү деп аталат. Мына жогоруда аталгандардын бардыгы сөздүк логикалык тесттин бөлүктөрү. Сөздүк логикалык тест сиздин сөз байлыгыңызды гана эмес, билимдериңизди гана эмес, ой жүгүртүүңүздүн чабытын дагы аныктап билүүгө жардам берет. Ар бир тапшырма үчүн, ар бир бөлүм үчүн тапшырмалардын саны көрсөтүлгөн. Демек, окшоштуктар бөлүмү үчүн жалпы тапшырмалардын саны балдар 20. Сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү үчүн тапшырмалардын саны 10. Жана текстти окуу жана түшүнүү бөлүмү үчүн тапшырмалардын жалпы саны 30. Мына ушул тапшырмалардын ичинен эң маанилүү деп эсептеген бөлүмдөрдүн бири окшоштуктар бөлүмүнө бүгүн биз силер менен өзүбүздүн сабагыбызды арнамакчыбыз. Адегенде окшоштуктар деген эмне экендигин силер менен биргеликте аныктап алганыбыз зарыл. Демек, окшоштуктар жалпысынан аналогиялар деген термин менен белгиленип жүрөт. Окшоштуктар деген сөз грек тилинен которгондо ылайык келүүчү, туура келүүчү деген сөздөн алынган. Аналогия сөздөрдүн бир же бир нече белгилери боюнча окшоштук же айырмачылыктарын аныктайт экен. Окшоштуктар эмне үчүн керек? Албетте, биз бардык түшүнүк көрүнүштөрдү бири-бири менен салыштырып, алардын окшоштук жана айырмачылыктарын аныктамайынча таанып билүү жөндөмдүүлүгүбүз өтө кыйын болмок. Маселен, мейли телефондун номери, мейли машинанын номери болбосун, ал бир нече орундуу сандардан турат. Аны дароо эске сактап калып айтууга мүмкүн эмес. Ошондуктан биз ал цифраларды 2 же 3кө бөлүп дагы карап чыккан учур болот. Ал биздин эске тутуу жөндөмдүүлүгүбүздү жеңилдеткенге аракет кылат. Эмесе балдар, жалпысынан мына ошол окшоштуктар үчүн түзүлгөн тапшырмалар кандай болот жана туура вариантын кантип табууга болот деген суроолорго жооп табуу үчүн төмөндөгү мисалга көңүл буруп көрөлү. Силер көрүп тургандай, тапшырмада эң биринчи коюу сыя менен көрсөтүлгөн жуп үлгү жуп деп аталат. Үлгү жупта эң негизгиси ар бир сөздүн логикалык, ар бир сөздүн лексикалык жеке маанисине эмес, сөздөрдүн ортосундагы байланышка көбүрөөк көңүл буруу зарыл. Тактап айтканда, мугалим деген сөз менен
бор деген сөздүн кандай байланышы бар? Мына ушул окшоштук, карама-каршылык же айырмачылык байланыштарын аныктап туруп гана төмөндөгү белгиленген 4 варианттын ичинен үлгү жупка жана анын маанисине дал келген, эң ылайык келген жоопту гана биз тандап алсак, биз туура жообун аныктаган болобуз. Карап көргүлө. Мугалим, бор. Варианттарын байкаңыздар. А. Мектеп, класс. Б. Дарыгер, халат. В. Шайман, күрөк. Г. Чиймечи, циркуль. Жогорудагы үлгү жупка ылайык келген, мааниси боюнча туура келген вариантты аныктап алуу үчүн биз кыска жана жөнөкөй сүйлөм түзүп алсак, туура жообун дароо тапканга жардам берет. Карап көрөбүз. Үлгү жуптагы сөздөрдү катыштырып, төмөндөгүдөй сүйлөм түзөбүз. Мугалим бор менен жазат. Демек, бор мугалим өзүнүн сабагында колдонгон курал. Ал эми төмөнкү ар бир вариант үчүн кыска жана жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп көрөбүз. А вариант. Мектепте класс бар. Демек, мектептин ичинде класстын бар экендигин гана билдик. Б. Дарыгер халат кийет. Демек, халат дарыгер кийүүчү жөн гана буюм экендигин билдик. В вариант. Шаймандарга күрөк кирет. Жана Г вариант. Чиймечи циркуль менен чиет. Мына жогорудагы варианттардын ар бирине биз сүйлөм түзүп көрсөк, эң туура вариант катары Г варианты эсептелет. Себеби чиймечи үчүн циркуль дагы курал катары гана колдонула тургандыгын көрдүк. Ошентип туура варианты Г варианты болуп эсептелди. Карай турган болсок, бул жерде эң башкысы силер көңүл бура турган нерсе сөздөрдүн үлгү жуптагы сөздөргө карата орун тартибинин туура келиши. Карап көрүңүздөр. Мугалим, дарыгер. Бул экөө тең кесиптик лексика. Чиймечи да адамдын кесибин билдирет. Демек, биринчи түгөйлөр үлгү жуптагы түгөйгө орун тартиби боюнча дал келди. Ошондуктан биз төмөн жогорудагы варианттардын ичинен экөөнү тандап алдык. Ал эми алардын кыймыл аракет аткаруучу функцияларын байкай турган болсок, эң туура келген вариант Г вариант экендигин аныктап алдык. Көрдүңөрбү балдар? Демек, окшоштуктарды иштөөдө сөздөрдүн орун тартиби боюнча дагы дал келишине көңүл буруу өтө зарыл экендигин эсиңерге салып кетким келет. Аналогиялар, тактап айтканда, окшоштуктардагы сөздөрдүн ортосундагы байланыш бир нече маанилик жактан байланышы мүмкүн. Аларды өзүңөр үчүн милдеттүү түрдө белгилеп алсаңар же эске тутуп алсаңар болот. Алар берилген белги боюнча түшүнүктөрдү салыштыруу, бүтүн менен бөлүктүн катышы, башкача айтканда, бир заттын экинчи затка тиешелүү экендигин көрсөткөн учурлар болот. Үчүнчү, белгинин сын сыпаттын нерсеге, түшүнүккө же көрүнүшкө таандык экендигин билдирген аналогиялар. Төртүнчү, түшүнүктөрдүн бирдейлиги жана карама-каршылыгынын негизинде келип чыккан аналогиялар. Тактап айтканда, синонимдик, антонимдик катыштагы сөздөрдөн турган окшоштуктар. Бешинчи, түшүнүктөрдүн ортосундагы себеп-натыйжа байланышы. Алтынчы, кыймыл аракеттердин, көрүнүштөрдүн же окуялардын ирети жана ушул сыяктуу байланыштардын негизинде окшоштуктар түзүлөт экен. Жогорудагы айтылгандарды мисалдар менен далилдеп арганга аракет кылалы. Төмөндөгү мисалга көңүл буруп көргүлө балдар. Пил, кумурска, үлгү жупка көңүл бургула. Демек, эң биринчи кезекте эле биз
Пил дагы, кумурска дагы экөө тең жаныбар жандык экендигин билебиз. Бул алардын окшоштугу. Ал эми айырмачылыгы пил абдан чоң жаныбар, кумурска ага салыштырмалуу кичинекей. Демек, окшоштуктарды түзгөн эки жуптун ортосундагы байланыш салыштыруу байланышынын негизинде келип чыккан. Андай болсо, төмөндөгү А, Б, В жана Г варианттарынын ичинен үлгү жупка маанилик жактан ылайык келген жупту издеп көрөлү. Карайбыз, ташбака жана төө. Булардын ичинен карап көрсөңөр, төө жана пил чоң жаныбар. Бирок А вариантында төө деген сөз экинчи орун тартиптен алып калгандыктан бул туура эмес жооп болуп эсептелет. Ары жана чымын көлөмдөрү боюнча өтө деле айырмаланбаган жандыктар. В вариантында теке кочкор, булар дагы көлөмү боюнча бири-бирине жакын. Жана ушулардын ичинен үлгү жупка эң ылайык келген вариант болуп Г варианты эсептелерин дароо эле аныктап алсак болот экен. Бул биринчи кезекте орун тартиптери боюнча дагы, көлөмү боюнча дагы биздин үлгү жуптагы вариантка туура келет экен. Ошентип, бул тапшырмада биздин туура жообубуз Г варианты болуп эсептелди. Бул тапшырмадагы салыштыруунун негизинде түзүлгөн карайбыз, жылкы уй. Варианттардын ичин байкап турган болсок, бир нече варианттарды карасак, ар биринде үй жаныбары экендигин аныктап алган варианттар бул В варианты болуп эсептелет экен. Демек, үлгү жупка төмөндөгү варианттардын ичинен эң ылайык келгени бул В варианты. Анткени A'дагы жолборс бул жапайы жаныбар, Б вариантындагы түлкү жапайы жаныбар, Г вариантындагы коён бул дагы жапайы жаныбар. Демек, төмөндөгү варианттардын ичинен эң ылайык келген вариант В варианты болуп эсептелет экен. Ошентип, бул түгөйлөрдүн ичинен биз туура вариантын аныктап алдык. Айрым учурда окшоштуктар үлгү жуптагы түгөйлөрдүн ортосундагы бүтүндүн бөлүккө тиешелүүлүгү же болбосо бүтүндүн бөлүгү катары түзүлгөн тапшырмалар дагы болушу мүмкүн. Карайбыз, үлгү жупта ботаника бул биология илиминин бир бөлүгү болуп эсептелет. Андай болсо, төмөндөгү варианттардын ичинен кайсынысы туура экендигин аныктаганга аракет кылып көрөбүз. А вариантында тарых бул окуу китеби гана, демек бул жооп туура эмес. Б вариантында физика жана математика булар так илимдердин катарына кирет. В вариантында жомок жана уламыш булар дагы адабий бир жанрды түзөт. Тактап айтканда, элдик оозеки чыгармачылыкка кирет. Андай болсо, төмөндөгү жооптордун ичинен туура варианты бул медицина, хирургия болуп эсептелет экен. Анткени биология илиминин бир бөлүгүн ботаника түзсө, медицина илиминин бир бөлүгүн хирургия түзөт экен. Ошентип, төмөндөгү варианттардын ичинен биз туура вариантын аныктап алсак, эң туура варианты Г варианты болуп эсептелди. Демек, бул тапшырма бүтүндүн бөлүгүн аныктоо максатында түзүлгөн тапшырма экендигин эсиңерге салгым келет. Ушул сыяктуу эле бүтүндүн бөлүгү иретинде айрым учурда төмөндөгүдөй да тапшырмалар силер үчүн кездешет. Карайбыз, күз жана жаан. Башкача айтканда, бул түгөйлөрдүн ортосундагы эң биринчи кезекте маанилерин аныктап алабыз. Демек, жаан менен күз деген сөздүн кандай катышы бар? Жаан күзүндө көп жаайт. Ал эми төмөнкү варианттардын ичинен туура жообун аныктаганга аракет кылып көрөлү. Жаан-чачын, шамал табияттын бир көрүнүштөрү. Андыктан Б варианты бул жерде туура эмес. Таң жана бубак. Таң албетте мезгилдин бир көрүнүшү,
А бубак болсо бак үстүндө конгон атайы кар бүртүктөрү. Демек В варианты дагы туура эмес. Г вариантын карайлы. Мөндүр жана түшүм. Экөөнүн кандай байланышы бар? Демек, мөндүр жааса түшүмдү зыянга келтириши мүмкүн. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Андыктан күзүндө жаан жааса, кышында кар жаайт. Демек, төмөндөгү варианттардын ичинен туура вариант катары биз А вариантын белгилейбиз дагы. Бул биздин үлгү жупка мааниси боюнча дагы, орун тартиби боюнча дагы туура келерин аныктап алсак болот экен. Карайбыз, эң жеңил жолу катары биз сүйлөмдөрдү түзүп жиберип дагы өзүбүздүн оюбузду тастыктасак болот. Караңыздар, жаан күзүндө жаайт, кар кышында жаайт. Жаан-чачын, шамал табигый кубулуш. Таң атат, бактыбы бак басат. Мөндүр жааса түшүмгө зыян. Эсиңерге сактагыла. Демек, үлгү жуптагы сөздөргө маанилик жактан туура келген вариантты табуу алуу максатында жөнөкөй жана кыска сүйлөмдөрдү түзүп алсаңыздар, мааниси боюнча эң ылайык келген жоопту таап алууга болот. Мына ушундай тапшырмалардын негизинде биз окшоштуктар бөлүмүнө ылайык болгон эң маанилүү сөздөрдү аныктап алсак болот экен. Ушул сыяктуу эле бүтүн нерсенин бөлүгү катары дагы тапшырмаларды карап чыксак болот. Мисалы, композитор, музыка деген сөздү карап көрөлү. Караңыздар, демек, композитор менен музыка деген сөздүн кандай байланышы бар? Музыканы композитор чыгарат, ал эми ырды акын чыгарат. Аэродром менен учкучтун кандайдыр бир деңгээлде байланышы бар. Учкуч аэродромдон учат. Конструктор менен бензиндин дагы кандайдыр бир байланышы бар. Бирок бул кесип боюнча гана жалпы сөздөрдүн ортосундагы байланыш болушу мүмкүн. Андыктан Б дагы, В дагы, Г дагы биздин үлгү жуптагы жоопторго туура келбейт. Ошентип, бул тапшырмадагы туура жооп А варианты болуп эсептелет. Демек, окшоштуктарды табууда төмөндөгүлөрдү билип алуу маанилүү. Жуп сөздөрдүн ортосундагы маанилик байланышты аныктаңыз. Ар бир вариантты кунт коюп окуп, талдап чыгыңыз жана туура вариантын белгилеңиз. Тапшырмаларды аткарууда убакытты үнөмдөө максатында бардык тапшырманы баштан аяп карап чыгыңыз дагы, сиз үчүн өтө жакын, туура деп эсептегендериңизди биринчи белгилеп алыңыз. Андан кийин гана кайсы тапшырманын үстүндө көбүрөөк ойлонууга туура келсе, мына ушул тапшырмага кайтып келсеңиз болот. Бул сиздин убакытты үнөмдөөгө жардам берет. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыздан сиздер өзүңүздөр үчүн маанилүү маалыматтарга ээ болсоңуздар, биз сиздер үчүн өтө кубанычтабыз. Эмесе, бүгүнкү биздин сабакка бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Келерки сабакта эфир аркылуу кезиккенче сак саламатта калыңыздар.